Assalamu алейкум достор. Жана ошондой эле биздин каналдын көрүүчүлөрү. Достор, биз Даванга мал айдадык. Малчылардан кыскача видео кылдык. Толугураак көрсөздөр болот малчылардын жашоосун. Ушактан башталат экен. Бул жака кеткен. Та бир кура мал келет бул жакта. Мына жайлоо. Нар жакта да бир кора бар. Эки кора мал кетти. Haydi. Mümkün kemiği karasız. Ben büyüklüğünü kararlar. Loga. Ошол жактан чыгып келатабыз. Ушундан ошол жактан келатабыз. Чоқлан өтіп өздеріңілі тілекке қаршы өт алғады. Барышқа 4 saat уақыт кетеді екен шу жоққа шығышқа. Мына таңқы 5 малдарды қозғап айдадық. Оша жоққа шығышымыз керек. 4 saat дегенде шығады екенбіз. Нәсіп қызда. Ақ жыл өрсе шығып алсақ
Ошол жактан чыктык. Каркача басак. Жүрөктүн ичине ала турган жерлер. Кылт этсең эле кеттиң да. Мына жол азабы, көр азабы деген шүгентни. Мал дейсиз, малды ушинтип багып атабыз. Жанды эмеге коюп. Ошол жактан айдап өттүк азыр. Табакалга коюп өттүк дагы. Алла Кудай менен. Өзүм сал калдым. Мына 5-10 сомдо ушу тоолордун арасында жүрөбүз. Зоолордун арасында, кардын астында. Мына Өбек аш. Бул жагы казарман достор. Ошол жерге барабыз. Мына жайтка да жетип келдик. Вот жакшы чыгып калдык бул жерде. Ар жактары bir карыштан жогору. Bu ne деген жайлоо эле? Не деген жайлоо эле? Арка Өбек деген эмеге келдик. Жайлоого. Даван ашып, намалдар жыргап эле калды. 2 күндөн бери оттобой иштер кабышып кетти. Бияқы тоғыстыры. Ошол жақ. Казарман. Çok biyiktigi қараңыздар. Тизеден бийик экен. Турпуктар көп болот. Жағы мөңгү. Ошол жака. Асқайры ушул жака чыгып кетебиз. Урушуп кетебиз деп атабыз. Малчылардын эмесинен жашоосунан
Koylar da ушул жака жайылаткан. Жагы ошол жака чыгат экен. Şu bette полный шакса жүрөт экен. Насип кылса биздин койлор узамшы эле келет да. 5-10 күндө. Ошондун арасында жүрөт. Уже ал жактар малдын киндигине чыгып калды. Дагы жогорулатабыз дейт. Жайлоо. Штан кеткенде. Чөйрөк шарманды. Шүттүн бийиктигине караңыздар. Охо. Өзүңө жебергиң келет кылычаптарды.